Менин атым Айгерим Мусагажинова. Мен окумуштуу этнографмын. 15 жылдан ашык убакыттан бери казак салтын, атап айтканда салттуу маданияттын, анын ичинде нукура казак ашканасын изилдеп келем. Казак салттуу ашканасынын байыркы рецептураларын аныктоо үчүн ондогон илимий изилдөө экспедицияларын уюштурдум. Бүгүнкү күнгө карата 1500гө жакын тамактын рецептери менен аларды даярдоо технологияларын каттоого жетиштик. Мен ал тамактарды азыктык баалуулуктарын эсептеп чыктым жана аларды даярдоо технологияларын сыпаттап бергем. Я описала технологию приготовления. Атайы СК телеканалынын көрүүчүлөрү үчүн мен аларды баяндап, ошол казак тамактарын үй шартында өз колуң менен жасоону иш жүзүндө көрсөтүп берем. Блюда дома своими руками. На территории Казахстана есть... Казакстандын аймагында 14 жаратылыш паркы жана 10 корук бар. Алар биздин өлкөнүн өзгөчө жаратылышын коргоо үчүн түзүлгөн. Природу нашей страны. Бүгүн биз Казакстандын бийик тоолуу бермети болгон Чоң Алматы көлүнө келдик. Ал Иле-Ала-тоо улуттук паркынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Көл деңиз деңгээлинен 2,5 миң метрден ашык бийиктикте жайгашкан. Метров над уровнем моря. Көк жашыл көлдүн бети, ак кар баскан тоо чокулары биринчи көргөн адамды сөзсүз өзүнө тартат. Алматылыктар БАО деп кыскартып айткан Чоң Алматы көлү стратегиялык объект болуп саналат. Анткени бул көл шаарды 30% таза суу менен камсыздайт. Андыктан бүгүн ушундай керемет жерде биз куйрук боор деп аталган биздин даамды даярдайбыз. Куда дейсиң ау, куйрук бауыр. Куда дейсиң ау, куйрук бауыр жейсиң ау. Жаңы кудаларды мурда ушундай сөздөр менен тосуп алышкан. Казак элинин абдан маанилүү жана олуттуу каада салтын аткарууда, кудаларды тосуп алууда боордой жакын жана куйруктай таттуу болуула деп айтышкан. Как печень и сладкими, как куйрук. Слово печень казак тилинде бир тууганды дагы боорум деп айтышат. Как печень, так и брат. К обряду Койрук боор салтына абдан сый мамиле кылышкан жана койрук боор салттуу ырын аткарууга үнү мукам жана жакшы ырдаган аялдарды атайын кылдаттык менен тандашкан. Анан сөзсүз түрдө боорду жана койрук майды бышырып коюшкан. Койрук май ден соолукка абдан пайдалуу. Ошол учурда болочок кудалардын ден соолугуна кам көрө башташкан. Жигиттин ата-энеси кызга куда түшүп келген кезде жана бир сөзгө келишкенден кийин колуктунун ата-энеси белек катары салттуу койрук боор даамын кудалардын алдына тартышкан. Азыр болсо биз сиздер менен ошол койрук боор даамын даярдайбыз. Бул майрамдык салттуу тамак аш. Сөзсүз түрдө койрукту алабыз. Аны алдын ала жакшы туздайбыз. Печень тоже. Боорду дагы туздап коебуз. Бир аз калемпир сейип койсок болот. Жок дегенде 10 мүнөт тыныгып турушу керек. Анан ушул негизги эки азыкты биз кайнатып бышырып алабыз. Биздин казан кайнап чыкты. Сөзсүз түрдө сорпого туз салуу керек. Нужно будет посолить. Койрук боор даамы адатта салттуу табанан ысык нааны менен дасторконго сунулат. Табанан 2 чоюн табага бышырылат. Таба ушундай көмөч казанды билдирет. Таба означает сковородка. Заранее мы подготовили. Биз ачыган камырды алдын ала камдап алдык жана ал колубузда турат. Биз аны кол менен бир аз ийлейбиз жана ушундай көпшүк нан болуп чыгат. Вот получается вот такая вот лепешка воздушная. Үстүн бир аз сары май менен майлап коебуз.
А вот и наша чугунная Мына сковородка. биздин чоюн таба идиштер. Мурда ар бир казак үй бүлөсүндө чоюн таба сөзсүз түрдө эниден кызга мураска берилгенин билчү бериңиздер. Сейчас мы нашу Азыр биз наныбыз даамдуу жана жагымдуу жыттансын үчүн табаны куйрук май менен майлайбыз. нашего хлеба был очень вкусный и приятный аромат. Хорошенько Ал үчүн измельчать табаны жакшылап майлап камырды салабыз. нашу сковородку. И мы положим сюда наш хлеб. Аны экинчи таба менен жабабыз. И горячими углями Үстүнө ысык чокту тизип коебуз. нужно будет прям. Анан бизден нан бышканга чейин ушундай абалда күтөбүз. Приготовиться. Биздин азыктар даяр болуп калды. Готовы. А вот Ал эми печень боорду нельзя көпкө бышырганга болбойт, анткени катып кетет. Она может затвердеть. В наши дни Биздин күндөрдө куйрук боор даамы мындай берилет. Куйрук майды жана боорду чакан жуга кесимдерге кесип коюшат. сливочного жира. Также кусочек печени. А сейчас я вам Азыр сиздерге бул даамды илгери кандай даярдашканын көрсөтүп берем. Мурда боорду абдан майда туурашкан. мелко нарезать. Печень казахской кухни Казак ашканасында боор дайыма пайдалуу жана витаминдүү азык катары эсептелген. и витаминным продуктом. Из печени Боордон абдан көп түрдүү тамак жасалган. Куйрук боор үчүн куйрук майды да майда туураш керек. Существует такой стереотип. Азыр куйрук майдан организмге пайда жок деген да түшүнүк бар. Бирок мен айтып коеюн, ал абдан пайдалуу жана аны мурда кичине кесимдерге бөлүшкөн жана атүгүл кичине балдарга, ымыркайларга да беришкен. И давали даже маленьким детям, новорожденным. И этот Бул майда трансизомер, майлар жок жана организм бат сиңирип алат. быстро усваивается организмом. И практически во всех Дээрлик баардык казак ашканасында ушул азыкты тамакка колдонушкан. применяли этот продукт. Ар бир ашкана ээси үчүн куйрук май алмаштырылгыс баалуу азык болгон десек жаңылышпайбыз. Очень красиво. Аялдар бул майды кооз жана сонун кылып туураган. Женщины этот жир во время Кудалашууга келгенде бул даамды тарткан үчүн белек берилген жана көбүнчө акча ара болушкон. дарили подарки, и зачастую это были деньги. Мына биздин даам дээрлик даяр болуп калды. Оно получается очень Ал абдан тоюмдуу, жыттуу жана эң башкысы даамдуу жана пайдалуу тамак болуп саналат. И самое главное, оно вкусное и полезное.
Я помню раньше. Мурда чоң энем эгерде куйрук май жесең эң суук мезгилде дагы эч качан үшүбөйсүң жана тоңбойсуң деп айткандары дагы эле эсимде. В холодную погоду не замерзнешь. Жаңы бышкан нандын жыты кандай керемет экенин сөз менен айтып жеткирүү кыйын. Печёного хлеба. Биздин нан даяр. Горячий тапанан Сары май сүйкөгөн ысык табанан бизде өзүбүз өсүп чоңойгон үйгө жана биздин энелердин жылуу колуна байланышкан балалык сезимдерди жаратат. матерей. Тапанан Табананды чакан кесимдерге бөлөт жана үстүнө даяр куйрук боор даамы коюлат. блюдо куйрук бауыр. Куйрук бауыр Куйрук боор жедиңби, куда болдуң дедиңби? Элдик макалда ушул жөнүндө айтылат. пословица. Ар бир казак өмүрүндө бир жолу ушул салттуу даамды сөзсүз ооз тийип көрүшү керек. Ядовое блюдо. И когда приходил Ал эми кудалашуу салтын аткарууга келген учурда ушул керемет жана даамдуу тамакка арналган ырларды абдан бийик үн менен кооздоп, көркөмдөп жана обон созуп ырдашкан. Тамак даамдуу болсун. Құда дегезген, құйрық бауыр жегізген, құйрық бауыр жегізбесең, несіне құда дегезген, ай. Құда дегезген, құйрық бауыр жегізген, құйрық бауыр жегізбесең, несіне құда дегезген, ай. Ну что ж, теперь можно Анда эмесе тоо арасында таза абада биздин даам менен ырахаттанып тамактанса болот. горном воздухе. Что же Буга эмне жетсин? приезжайте Келиңиздер, ооз тийип көрүңүздөр. Түркүн даамга бай Казакстанга кош келиңиздер.